кээде ар нерсеге кайраты бек дүйшөн бул жолу канчалык чымырканса да иштен сызып кайгырганын жашыра албады. Ал мени кайра тигиле карап, жакам топчуларына чейин эркелете сылап, кыялбай турду. Мен сени өмүрү жанымдан алыс чыгарбаса элем Алтынай. Бирок менин билимим жетпейт. Кантейин? Окуунун чыныгы жолуна сени калтыра албаймын. Мен болсо ушул жерде кармашып, балдарды окута берем. Күчүм канча жетсе, ошончо окутам. Кийин сен да мугалим болуп, балдарды окутуп калсаң, биздин жаман мектептестеп күлөрсүң али. Бул арада табаны жаңыртып, оттору балбылдаган поезд көрүндү. Мына эми, азыр жөнөйсүң, бактылуу бол. Канатыңды жазып талпынгын Алтынай. Эчтемеден тайманба. Чабытта учкун. Окуй бер. Сүйлөөгө дарманым келбейт. Мен ыйлап эле тура бердим. Ыйлап Алтынай. Баягы биз тиккен терекчелердичи мен өзүм багып өстүрөм. Аман болсо, кайрылып бир келсең, кандай болгонун көрөсүң али. Аңгыча жарк-журк этип шарактаган поезда кетип жетти. Канең, беш көкүл чачыңан айланаймын. Бери болчу, маңдайыңан өбөйүн. Дүйшөм мени бекем кучактап, чачыман жыттап, маңдайыман өптү. Бар эми, сапарың ачылсын, жоодураган көзүмөн айланайын. Вагондун тепкичтерине чыгып, тигиндей барып карасам, сындыра чабылган колум мойнуна сынган дүйшөн берки соо колун сунуп жүткүнө берди эле. Поезд ордунан козголду. Чыгып жөнөдү. Кош Алтынай, кош чырагым, кош агай, кагылайын айланайын агай дедим мен. Вагонду жандап жүгүрүп келе жаткан дүйшөн бир убакта артта кала берип, станциянын капчыгайы солк эте түшкөндөй Алтынай деп баягыдай, бирок андай да эмес. Оюнда турган ал деминен айтпай калып өкүнгөндөй кыйкырды. Жүрөктүн түпкүрүнөн атырылып чыккан ошол кыйкырык ушул күнгө чейин кулагыма угулуп турган. Кош, биринчи мугалимим. Кош, балалык чагым. Кош, жер кыртыштын астында көз ачылбай калган тунук булак өңдү, бирок эч ким билбеген. Менин эң биринчи, менин наристе сүйүүм.